Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 12-чи сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы эс алуу. Сабактын максаты эс алуу жөнүндө сүйлөшүү менен бирге тууранды сөздөр боюнча түшүнүк алышат. Тууранды сөздөр менен таанышышат. Сүйлөө, жазуу кебинде тууранды сөздөрдү колдонууну үйрөнүшөт. Адам үчүн иштен сырткары эс алууну тартуулаган мүмкүнчүлүктөр жана шарттар да керек. Анткени дайыма кайталанган көнүмүш көрүнүштөрдөн адам чарчайт. Ошондуктан ар ким өз көңүлүнө туура келген эс алуунун жолдорун тандап алат. Сизге кандай эс алуу жагат? Магабы? Албетте, музыка менен эс алуу жагат. Анткени жагымдуу музыканы укканда адамзат күндөлүк түйшүктөн алаксып, денеси сергип, көңүлү көтөрүлөт. Бардык музыка адамга кубанычты, эргүүнү, эс алууну тартуу кылуу үчүн жазылган. Мага жайлоодо эс алган абдан жагат. Абасы таза, айлана кооз. Тегеректе мал жайылып жүрөт. Куроодон чыгып бара жаткан койлордун ма деген үндөрүнө, уйлардын мө деп музоолорун ээрчитип жайытка жөнөгөнү жагымдуу көрүнүш. Жайдын ачык күндөрүндө эле капыстан тарс-турс деген үндөр угулуп, бир заматта асмандан жарк-журк этип чагылган чартылдап, жамгыр жаай баштайт. Бул дагы бир жайлоодогу сонун көрүнүштөрдүн бири эмеспи? Жайдын күнү жаш баладай дегендей, көз ирмемчелик убакыт өткөндөн кийин жамгыр тып басылып, күн чайыттай ачылып, жарк этип чыга калган күндүн нурлары айлананы кооздукка бөлөйт. Жаш белем, тентек белем ысык көлүм, ойноткон толкунуна каз өрдөгүн. Жай күнү күн батарда карап турсаң, жуткандай жайлоо желин сергийт көңүлүң. Мага ысык көлдө эс алуу абдан жагат. Касиеттүү ысык көл Кыргызстандын бермети. Көлдүн жээгинде басып, анын толкундарынын шарп этип жээкке урунганы кулакка жагымдуу угулат. Мындагы эс алуучу жана дарылануучу жайларда адамдар эс алып, ден соолугун чыңдашат. Ошентип, биз бүгүнкү сабагыбызда эс алуу жөнүндө сүйлөшүү менен бирге кыргыз тилиндеги тууранды сөздөр жөнүндө түшүнүк алдык. Кыргыз тилинде өзгөчө сөз түркүмдөрүнө тууранды жана сырдык сөздөр кирет. Булар маани берүүчү жана кызматчы сөз түркүмдөрүнө кирбейт. Тууранды сөздөр экиге бөлүнөт. Табыш тууранды сөздөр жандуу жана жансыз заттардан чыккан табышты туурагандыкты билдирет. Элес тууранды сөздөр заттын кыймылы же алардын көрүнүшү жөнүндөгү элести билдирет.